Мен турган жер Юго-Восток. Жалил Атамбаев курган ушул жаңы домдун алдында турам. Сатыла турган квартира ушул блокто 9-чу этажда болуп калат, туугандар. Бул ошо Юго-Востоктогу Петрова көчөсү, Абубакир уулу Төрөбек деп коет. Ориентирди мына Акниет чайканасына, Акниет маркетин алсаңыздар болот. Мындай жүрүп келсеңиздер, ушул блок. Петрова 40, 9-чу этажга чыгыңыздар. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган квартирага дагы келип калдым. Сиздер 9-чу этажга чыгасыздар. Лифтер иштейт, мына эшикти ачып, ушул жерден бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира сатыкка чыгып аткан кези, квадратурасы 80, техпаспорт бар. Коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Газ бар, туугандар. Так, бул жагы ажаткана, бул жак душ, и бул жакта мына катар-катар комнаталар жайгашкан. 4 тарабы зал болуп атат, бул жак спальный, бул жак болсо кухня, катар-катар да. Азыр залды аягында көргөзөм. Буюм тайымдардын 90-95% калат, келип жашай турган даяр квартиралардын бири. Азыр кандай кылайлы, мына спальнядан баштай берели. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү деп коебуз. Так. Айнектериңиздер дагы решетка менен, безопасный, жаш балдар түшүп кетет, андай-мындай деген тема болбойт. И двор тарапты карайт айнектери. Двор тарапты карайт. Бул спальня болду. Бул жактан чыгабыз и бул жакка кире турган болсок, кухня. Жеңелерибиздин офиси деп коем. Кухнясы өтө чоң экен, мага жакты лично. Кенен да, кысылмай жок, кеңири мындай басып эки жака, не тамак деп сурап, сонун болот да кыскасы. Так, мына газды көрдүңүздөр, счетчиктер коюлган. Айнектер бардыгы ошо двор тарапты карайт. Эртең менен күн тиет да, мындай айткандачы, сонун болот. Мына азыр тамак кылып атат. Суу бул жакта. Мына жака отдельно чай ичип отура турган бир комната дегендей. Лайктан басып, дос, таныш, туган, урук, группа, бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. 90-95% буюм тайымдар калат. Кудай буйруса, көрпө төшөгүңүздөрдү алып келип эле жашай бересиздер. Так, жакшы эле болду. Кухняны көргөздүм. Эми жүрүңүздөр. Санузелдерин көргөзөйүн, анан гостиныйды аягында көргөзөм. Так, бул жак ошо ажыткан экен, пылесос, мындай унитаздар менен. Так, жакшы. И бул жакка мындай жүрүп келсек, бул жак отдельно душ болуп атат. Мына стиралка бул жакта. Бардыгы бар. Там не маалымат берейин, туугандар, айтыңыздарчы. Менимче бардыгын колдон келишинче эле берип атам. Мына бул жакка деле шкаф жасалган, жашнакай болуп, паровой батарейкалар коюлган. Кенен сонун. Так, азыр Так, достор, эми гостиныйды көргөзүп берейин. Бул жак ошо негизги кирүүчү эшик гостиныйга. Мына полусквозной. Бул жактан деле ошо айнектери бар, решеткалар менен күн тийип турат, жарык сонун болуп. 90-95% буюм тайымдар калат, зато келесиздер, жашайсыздар. Мына дивана, бүт бардыгы калат. Так, эми бул жакка жүрсөк, бул жак ошо балкон. Балкон чоң, закрытый, айнектери бар. Азыр бир нерселер бар экен эле. Ал жакты көргөзбөй эле кой деп койду мага. И ушундай туугандар. Эми квартиранын баасын айтайын. Менимче колдон келишинче эле маалымат берген аракет кылдым. 2 бөлмө, 80 квадрат метр. Газ бар экен, эске алыңыздар. Техпаспорту дагы бар албетте эле. 7.100.000 сомго бааланды. Анан кеми бар, түшүрүп берет. Сүйлөшүп содулашасыздар. Эсинин номерин экранга жаздым. Прямой хозяин менен сүйлөшөсүздөр, собственник.